Саламатсыздарбы? Бул Улуттук банктын түз эфири. Биздин түз эфир бөлмөбүзгө бир аз адам кошулганча, мен теманы тааныштырып өтсөм, биз өтө бүгүн кызыктуу темада түз эфир алып бармакчыбыз. Бул ошо кредиттер боюнча көп берилүүчү суроолор. Ошондуктан урматтуу биздин колдонуучулар, эгер сиздерде кредиттер боюнча кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, сөзсүз түрдө түз эфирди узатыңыз. Азыр бир нече мүнөттөн кийин бизге спикерибиз кошулмакчы. Ал эми түз эфирди мен Асель Акматалиева алып барам. Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси болом. Алыстабаңыздар. Саламатсызбы? Саламатчылык, Асель. Биздин түз эфирге кош келиптирсиз. Анда урматтуу биздин интернет колдонуучуларга тааныштырып өтсөм, бүгүнкү биздин коногубуз Кубаныч Мусуралиев, Улуттук банктын финансылык сабаттуулук тобунун жетекчиси. Кубаныч мырза, дагы бир жолу мен ушу биздин көрүүчүлөргө дагы кайталап өтөйүн. Кредиттер боюнча көп берилүүчү суроолор. Негизи эле бул суроолорду мен дагы түздүм. Ушул социалдык тармактардан алдым, интернет айдыңынан дагы. Бирок айтып кетет элем, биздин түз эфирди да көрүүчүлөрүбүз өзүнүн суроолорун узатса болот. Анда ошо биринчи суроодон баштасак, ушул негизи кредит деген бар, займ деген бар. Экөөнүн айырмасы эмнеде? Кредит эмне, займ деген эмне? Экөөнүн мындай окшош жерлери деле бар, бирок негизинен бир аз айырмачылыгы чоң. Негизи эле мыйзамда, ошо нормативдик укуктук базаларда жазылгандай, кредит деген бул кредит мекемеси, ошол эле Улуттук банктан лицензия алган банктар, микрофинансылык уюмдар, кредиттик союздар, ошолор бере алат да кредитти. Демек, алынын кредитти баягы ошо атайын укугу бар, уруксаты бар уюмдар бере алат. Займ дегенди бул негизи юридикалык жактар деле жеке адамдар, мисалы мен жеке адам катары сизге бере алам да. Карызга алуу деген сөз турбайбы кыргызча, өнөкөй айтканда? Эми бир чети карызга алуу, бирок өзүңүздөр билгендей эле кредит дегенде сөзсүз пайыз төлөнөт. Жана ошондой эле кредиттик келишим түзүлөт. Займда болсо, ал деле мисалы 50.000 сом, 1000 сомдон өйдө болсо, сиз кагаз түрүндө расписка деп коебуз го, ошондой менен беришибиз керек экен да. Ал берүүчү алуучу дагы ошол негизинде алса болот. Мисалы жеке жак бир айда 2 же андан ашык ошондой займ берем деп жатса, ал уже мисалы мыйзамга ылайык, жарандык кодекске ылайык туура эмес. Демек, ал атайын ошо лицензия алып иштеш керек экен да. Бизде бул уруксат мындай тыйылган да. Бир нече жыл мурун ал уже чектетилген. Анан займ дагы мисалы пайызсыз болот да, боло алат. Бири-бирине адамдар, жарандар жөн эле мындай пайызсыз эле займ бере алат. Кредит өзүнүн жаратылышы боюнча дегендей пайыз менен кайтарып алууну мындай негизделген. Бирок айта кетейин, пайызсыз дагы кредиттер бар. Пайызсыз дагы кредиттер болот. Демек, мунун баягындай жалпы негизги окшош жерлери дагы бар, жана мындай айырмачылыктары деле бар да. Банктар бере алабы займ же бере алышпайбы? Алар кредит гана бере алышат? Жок, банктар жана башка ошо атайын лицензия алган уюмдар, алар кредит бере алат, займ бере албайт. Кредит, займ бере албайт, Жок, бирок юридикалык жактар дагы бири-бирине займ бере алат. Юридикалык жак.
Мгм. Бизде сурообуз бар экен да Лудадан. Бирок онлайн очередке жазылсак болобу? Сөзү мындай, сурооңузду тактап кетсеңиз, кайсы кредит алууга же эмне боюнча кредит алууга болсо, мисалы улуттук банк бербейт. Ал эми банктарга кандай онлайн очередь, аны деген ар бир банктын өзүнүн тартиби бар, ошол банкка кайрылыш керек да. Анда маегибизди улантсак, ушу кредит боюнча кредиттин кандай түрлөрү бар, ошого токтолуп кетсеңиз. Бул абдан жакшы суроо. Негизи эле мындай экономикалык шарттарга байланыштуу кайсы жерде акча каражаты керек болсо, мисалы ошол жерде азыр көптөгөн кредиттин түрлөрү бар. Мгм. Мисалы чакан кичинекей бизнес ачам десеңиз деле кредит алсаңыз болот. Чоң бир ишкана куруучу бир завод, кандай бир чоң ишкана ачам десеңиз деле ошого дагы жараша кредиттер бар. Негизи бизнеске кредит деп коебуз. Анын ичинде ошол эле өнөр жай, курулуш тармагы, соода, байланыш, телекоммуникация жана башка секторлар, ошонун баары эми бизнес болуп эсептелинет. Анан керектөөчүлөр кредиттерибиз дейбиз да, ошол эле телефон, телевизор жана башка мындай бир тиричилик буюмдарды дагы ошол кредитке алсак болот. Мисалы ипотека деп деле көп угуп келебиз азыр, жарандарыбыз ошол үй жай, турак жай же үй куруу жери алганга да ипотекалык кредит алса болот. Керек болсо баягы зарплатный айлыкка байланыштуу да кредиттер бар. Овердрафт кредит деген дагы бар. То есть сиз ошол картаңыздагы акча жок болсо деле аны акчаны коротуп, кийин сизге ошо айлыгыңыз түшкөндөгү кандайдыр бир которуу болгондо ал жерден жаап коюучу кредиттер бар. Демек, кредиттин түрлөрү өтө көп жана балким ар бир жарандын ошол эле мисалы окууга же ден соолугуна байланыштуу да кредиттерди алса болот. Көптөгөн түрлөр бар. Демек, баягы талапка жараша ошол кредиттердин бир нече түрлөрү бар. Залог Демек, менен кредит алуунун багытына жараша түрлөрү көбөйүп кете берет экен да анда, э? ооба. Бизде суроо бар. Айбек Бирбаев: насыяны мөөнөтүнөн мурда толук жапканда комиссия алынабы? Жок, азыркы ошол керектөөчүлөрдүн укугун коргоонун алкагында ушул мурдараак, мисалы атайын бир ай мурун мекемеге арыз берип же кандайдыр бир комиссия мурун төлөнүп жатса, азыркы учурда андай нерсе жок. Каалаган учурда келип туруп төлөп салсаңыз болот. Демек, комиссия да алынбайт эрте жапкан Ооба, үчүн. ооба. Бирок жеңилдиктер да берилбесе керек, Мисалы кандай жеңилдиктер? Сиз болгону жеңилдик бул деген сиз буга чейинки төлөмдөргө проценттерди ооба, мен төлөбөйм, э? ооба, Ушинтип сиз айтып уже карыздан кутулдуңуз, кийинки ошо атпайбы? төлөөнчү пайыздарды дагы уже төлөбөйсүз да ошону. Эми бул деле бир топ жеңилдик Жакшы. десе болот жашоосунда. Ооба. Туура. Дагы мындай суроо да, кредиттик чен деген эмне? Жана биздин өлкөдө ошо кредиттин пайыздык чени кандай өлчөмдө? Мынакей как раз сурообуз бар экен, проценттери кайра саналып калабы дейт. Жана биринчи буга чейинки Буга сурообуз. чейинки суроого жок. Сиз мына мисалы бүгүнкү күнгө канча баягы график боюнча карайсыз, канча калдык негизги сумма проценттери менен ошонун баарын жабасыз, болду. Албетте ошол жапкандан кийин бир ошол кагазды алып аласыз. Уже келишимди төлөгөн чектерди, кагаздарын сактап коюшуңуз керек. Ошол менен болду. Сиз эч кандай карыздан кутулган болосуз да, өзүңүздүн милдеттерди аткарган болосуз жана кийин ошол милдеттериң жок болот. Демек, сиз кандайдыр бир пайыздарды, проценттерди кайра эч кандай төлөбөйсүз. Түшүнүктүү. Пайыздык Жана ченде кредиттик пайыздык бул чен боюнча. мындай жөнөкөй тил менен айтканда, бул кредиттин баасы деп коелу, э. Мисалы, сиз акчаны алып атасыз да, кийин аны как бы ал акчаны колдонуу үчүн сиз
анын анын ошол үстүнө акча бергенде ошентип эсептелинет да пайыздык чен менен. Мисалы деле сиз 100.000 сом алсаңыз, мисалы 15% менен, демек сиз бир жылда ошол 100.000 сомдун үстүнө 15.000 сом ошол кредитти колдонуу үчүн төлөп бересиз. Бул ошол пайыздык чен деп эсептелинет деген түшүнүк болот. Азыркы учурда Кыргызстанда орточо эсептик чен, бул пайыздык чендер 18% деп белгиленген. Ушул Улуттук банктын сайтында дагы бул маалымат жарыяланган. Азыркы жалпы банк секторунун кредиттик портфелин карап көрсөк, ал 400 миллиард сомдон ашкан. Орточо пайыздык чени 16%, 16,5%. Демек ылдыйраак, мисалы өнөр жай жана башка соода тармактарына берилген кредиттер орточо 10%дай, жана керектөөчү кредиттер бир 20%, 21%га чейин катталган да. Демек азыркы учурда 16%, 16,5% бул орточо деңгээлдеги пайыздык чен. Эми албетте мисалы кээ бир учурларда пайыздык чен дагы ар бир мисалы клиентке жараша дагы өзгөрө тура алат. Банктар мындай более гибкий дагы пайыздык чен коюп бере алат. Мисалы сиз алардын туруктуу клиенти болсоңуз, сиздин баягы кредиттик тажрыйбаңыз жакшы болсо, сиз көрөө коюп берсеңиз жана башка мындай шарттарга ылайык пайыздык чендер дагы мындай өзгөрүп тура алат. Бирок мындай айта кетүүчү нерсе, ошо финансылык сабаттуулуктун дагы жардамы бул жерде. Сиздер албетте кредит алууда балким тааныштардын, кошуналардын бир маегин угуп калып же кеңешин угуп калып эле ошол бир жакка барып эле алам деп ойлоп жатсаңыз, бул балким туура эмес болуп калат. Негизи пайыздык чендерди дагы салыштырыш керек. Бул баягы товар сатып алгандай эле нерсе да. Сиз мисалы 2-3 мекемени сураштырып, ошол эле сайттарында карап, балким ал жакта кандайдыр бир акциялар болуп калат. Керек болсо азыркы учурларда мамлекеттик программалардын алкагында төмөнүрөөк пайыздар менен пайызсыз кредиттер бар деп жана башында айтып кетпедим беле? Ошондой балким кредит алып кала аласыз да. Ошондуктан бул жерде шашпастан ошол шарттарын изилдеп карап, маалыматты көбүрөөк чогултушуңуз керек. Жана кредиттик ошол шарттарды дагы эске алыш керек. Бул жерде дагы кошумча айтылган нерсе баягы эффективная процентная ставка деген түшүнүк бар. Эффективдүү пайыздык чен. Мисалы, биз айтып отурабызбы 16,5% деп орточо. Бирок ага кошумча кандайдыр бир комиссия же башка бир төлөмдөр да болуп калышы мүмкүн. Демек ошол менен эффективдүү пайыздык чени мисалы 18ге барышы мүмкүн да. Жана буну банктар негизи баары ачык сиздерге айтып бериш керек. Демек баягы толук бул деген жөнөкөй тил менен айтканда кредиттин толук баасы. Бир баасы бар, жана толук баасы бар да. Ооба. Ошону дагы сиз биздин жарандар ошол нерсени дагы сурап, ошол толук баасын айткыла деп талап кылса болот. Ушуну жакшы айттыңыз да, биз көп учурда билбейбиз да, аларды угуп эле, демек ошентип анализ кылыш керек экен да. Бизде абдан жакшы суроо бар. Микрокредитный компаниядан алган ыңгайлуубу дейт. Чындыгында эле микрокредитный компаниядан алган ыңгайлуубу же банктан алган ыңгайлуубу? Эми мындай карасак, кээ бир банктар деле микро кредит бере алат. То есть микрокредит дегенде бул баягы суммасы азыраак дегенди дагы түшүнсөк болот. Бирок микрокредит компаниянын кредиттери бул кээ бир учурда банк мисалы көбүрөөк убакыт талап кылса, микрокредит компаниялар тезирээк карашы мүмкүн, более гибкий болуп, анткени анын берилүүчү суммалары азыраак болот. Негизи бул жерде сизге кандай ыңгайлуу
өзүңүз карап чыгыңыз керек. Баягы эле айтып кеткендей пайыздык чендерди салыштырыш керек, кандай шарттары экенин салыштырыңыздар керек, күрөө керекпи жокпу жана башка көптөгөн мындай өзгөчөлүктөрү бар. Мындай караганда азыр банктар деле, микрокредит компаниялар деле кээ бир учурларда бирдей эле кредит берип калат. Ошол эле бизнеске деле берет, керектөөчү кредиттерди берет. Продуктылары кээ бир учурларда окшош. Бирок Демек албетте салыштырыш керек экен да сиз айткандай ооба, баардыгын, э? ооба. Бирок эми микрокредиттик компаниялардын берилүүчү суммалары азыраак болот. Чектөөлөрү бар да. 1 миллион, 3 миллион сомго чейин. А банктар андан жогорураак сумма бере алат. Демек ошол суммага жараша дагы болот, алуучу суммасына. Ошондо Залкар өзүңүздөр Маканбаевден суроо. Пайыз караштырыңыз. көбөйсө инфляцияны кантип түшүрөт дейт. Бул пайыз дегенде биздин Улуттук банктын учеттук ставкасын айтып жатасыздарбы? Же кредиттикин түшүнүксүз, кичине Да, тактап берсең. граждандар. Анда Алтын Аселден суроо бар экен. Кредит алып карызга батып, биринин шапкасын бирине жаап жүргөн учурда банк аз пайыз менен кредит берип ситуациядан чыгарса болобу дейт. Бул как сунуш катары да берилип атат да. Кээ бир учурларда Мисалы, ооба, экинчи кредити бар адамдарга кийинки кредитти ооба. азыраак берсе болобу дейт да. Мындай учурлар ооба кездешет. Мисалы, сиз башында бир кредит алгансыз, бир пайыз менен, пайыздык чен менен. Балким сиз башка ыңгайлуураак шарт менен кредиттик продукт тапсаңыз, негизи банктар менен сүйлөшүп рефинансирование деп коет да. Экинчи банк сиздин биринчи банктагы карызыңызды толук жабат. Жана ал кайрадан сиз тиги экинчи банкка карыз болуп, кийин ошол график менен төлөй аласыз. Бул мындай ооба ситуациялар да кездешкен. Ошондой болот экен, негизи абдан көбүрөөк болуп атат окшойт биздин көрүүчүлөрдөн суроолорубуз. Баардык суроолорду сизге бергенге үлгүрбөйт окшойм. Анан кызыктууларына токтолуп кетсем, кредиттик тарых деген эмне жана ал канча убакыт сакталат? Бул дагы бизден түз эфирлерде көп берилет да ушул суроо. Албетте, сиз ар бир жаран кредит алса, бул ошол анын кредиттик тарыхын түптөйт да. Бул деген сиздин ошол качан кредит алдыңыз, каяктан алдыңыз, кайсы өлчөмдө, кантип төлөдүңүз, ошо кредиттик дисциплинаны көрсөтөт да. Канчаны алдыңыз, баягы убагында төлөдүңүзбү, жокпу, ошол баардык маалыматты камтыйт. Мисалы, бул нерсе эмнеге керек? Кийин сиз дагы башка кредит алам деп барсаңыз, ошол эле башка мекемеден ал мекеме карап туруп, ошол кредиттик бюро деген атайын уюмдар бар, ошолор маалыматты чогултат жана кийин ал маалымат менен бөлүшөт. Алар карап туруп, сиздин тарыхыңыз жакшы экен, сизге ишенсе болот экен деп, сизге мисалы батыраак берет кредит. Балким ыңгайлуураак шарт менен алганга сизге шарт түзүлөт да. Эгер начар болуп калсачы, Ошол эле кредиттик учурда канча убакыт сакталат? сиз жана бул позитивдүү тарых, кредиттик тарых, ал 7 жыл сакталат. Бирок сиз ошол кредит алып, мисалы, просрочка дегенде биз кээде 1-2 күндү просрочка деп ойлойбуз, бирок негизи 30 күнгө чейин төлөбөй кыйналып калсаңыз, албетте мындай түшүндүрмөсү менен, жөндөн жөн эле төлөбөй коюу эмес, кандайдыр бир шарттарга байланыштуу төлөй албай калсаңыз 30 күнгө чейин бул мындай негативдүү кредиттик тарыхка кирбейт. 30 күндөн ашып жана 90 күндөн ашып кетсе, бул уже ошо негативдүү кредиттик тарыхка кирет дагы. Бул сиздин кийин ошо кредит алууда бир көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн. Жана бул кредиттик тарых негативдүү 5 жылга чейин сакталат. Жана 5 жылдан кийин кайра мындай жаңыланат. 5 жыл демек азыраак экен, Ооба. Дагы бир суроо да ушундай, эгер кардар кредитти төлөй албай калса эмне кылыш керек? Ошол
кеңешиңизди берип кетсеңиз, кыска токотор жери менен. Ооба, негизи кардаарыбыз эч качпастан ошол уюмдан сүйлөшүү жолуна барыш керек. Жанагы айтып кеткендей, кандайдыр бир реструктуризация же ошол эле себептерге байланыштуу болот. Мисалы биз буга чейинки бир өзгөчө кырдаалдардын улам баягы кредиттерин алгандардын кредиттерин жоюу дагы атайын токтомдо кабыл алып, ошондой жардам көрсөтүлгөн. Бирок сиздин кандайдыр бир жеке ошол бизнес жакшы жүрүшпөй калгандыгына байланыштуу болсо, сиз бул кредиттин мисалы мөөнөтүн дагы узартып, ошол графикти бир кандайдыр бир токтотуу, төлөмдөрдү токтотуу, кандайдыр бир ошол 2-3 айгабы канча убакытты баягы сүйлөшүп алып, мөөнөтүн сүйлөшүп алып, кийин төлөгөнгө макулдашсаңыздар болот. Ошол эле узартып, жана төлөмдөрдү азайтсаңыздар болот. Жана башка мындай бир кредиттик уюмдар деле мындай сүйлөшүүгө барууну каалайт деп ойлойм. Жана клиенттердин кандайдыр бир көйгөйүн чечүүгө дагы мындай кызыктар десем болот. Ошондуктан эч коркпостон, качпастан түздөн түз эле барып, ушундай ситуацияны айтып, түшүндүрүп, келишүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ошол эле рефинансирование, реструктуризация жана башка жолдору менен чечсе болот бул маселелерди. Демек, унчукпай жибербестен барып бөлүшүш керек экен, кандай кыйынчылык ситуацияда. Демек, банк деле аны түшүнүүгө аракет кылат экен. Негизи эле Кубаныч мырза абдан көп суроолор берилбей калды да, бирок убактыбыз чектелип эле, анда түз эфирибизди расмий тилде улантсак. Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Мы продолжаем наш прямой эфир на официальном языке. Я хочу представить нашего гостя. Это Кубаныч Мусуралиев, руководитель группы финансовой грамотности Национального банка Кыргызской Республики. Мы говорим на тему кредитов, часто задаваемые вопросы именно по кредитам. Мы, наверное, настолько у нас популярны, да, эта тема, популярная, мы можем сделать еще второй эфир, может, через месяц, да? Да. И задать свои оставшиеся вопросы. И вот первый вопрос. Сначала расскажите нам, что такое кредит и что такое займ, чем они отличаются друг от друга. Между этими понятиями есть как общие вещи, так и различия, да? Кредит, они все закреплены, кстати, и в Гражданском кодексе, и в нормативных документах, да? Кредит, во-первых, это денежные средства, выдаваемые кредитной организации, да, или организации, получившей лицензию или разрешение Национального банка на осуществление такой деятельности. Это в первую очередь коммерческие банки, микрофинансовые организации, кредитные союзы и другие. Да, перечень имеется на сайте Национального банка. Обычно кредит выдается с заключением кредитного договора и с уплатой процентов. А что касается займа, то это также, конечно, как предоставление денежных средств, но оно может предоставляться как юридическими лицами, так и физическими лицами. К примеру, люди могут друг другу дать займ, а при этом займ, он обычно оформляется распиской, да, чтобы подтвердить получение денег. И в случае, когда вы даете займ более 50 тысяч сомов, нужно еще и нотариальное заверение этой расписки. И вообще расписку нужно даже давать, когда даже вы даете более 1000 сомов. Более 1000 сомов. Да. При этом займ, он может быть и без уплаты процентов, то есть беспроцентный, как помощь другу, да? Поэтому вот такие основные отличия, вот такие. Муратбек Алимов, кыргыз тилинде сүйлөп кетсеңиздер жакшы болмок. Урматтуу Муратбек мырза, биздин негизи өзүбүздүн түз эфирибиз эки тилде жүргүзүүгө камтылган. Буга чейин биз 20 мүнөттөй кыргыз тилинде айтып бердик. Андыктан ошол эле тема боюнча
орус тилинде сүйлөшүп жатабыз. Эгер сизде суроо болсо кыргыз тилинде узатыңыз, биз кайсы тилде болсо ошого жооп бергенге аракет кылабыз да. И продолжаем нашу тему по кредитам. Что такое процентная ставка по кредиту? Какие процентные ставки у нас в Кыргызстане? Такой самый такой актуальный вопрос среди наших зрителей. Да, это всегда интересно, важно. Ну, простыми словами говоря, процентная ставка – это стоимость кредита, да? Как мы сказали, кредит удается под проценты. Проще говоря, вот сейчас средневзвешенная процентная ставка на второе полугодие – это 18%. Если вы берете кредит вот 100 тысяч сомов, вы должны заплатить 18 тысяч сомов сверху, возвратить, да, основную сумму плюс проценты 18 тысяч сомов за пользование этого кредита. В принципе, простыми словами, это так. Хотелось бы отметить, что у нас в Кыргызстане на конец мая более 400 миллиардов кредитный портфель банков. Отрасли очень разные, те же ипотечное кредитование, сельскохозяйственная, торговля, промышленность, связь, потребительские кредиты. И процентные ставки, ну, в среднем от 10 до 21%. Конечно, самые такие более высокие ставки это по потребительским кредитам, но нужно учесть, что они, скажем так, не большого размера, и, ну, там, сколько, 10, 20, 50 тысяч сомов, поэтому в целом, наверное, особо, может быть, более высокие ставки, но они и более такие удобные, да, скажем так, когда у вас вдруг сломался холодильник, вы сейчас сразу взяли, поставили и уже частями расплачиваетесь, то есть это как бы удобно, да, для наших граждан, для клиентов. А для развития бизнеса он ниже, да? Да, и да, обычно вот если взять вот статистику на развитие бизнеса, там в среднем 10%, 10 до 12-13. И можно сказать, что каждый раз, ну, если вы являетесь как бы постоянным клиентом, то вы можете, или банк сам может вам предложить более выгодные условия, да, то есть вы можете в этом плане тоже немножко, скажем так, торговаться, узнавать, какие условия, да, в разных банках. Вот здесь, скажем так, совет с точки зрения финансовой грамотности, чтобы вы не шли, вот когда вам рекомендуют какие-то знакомые, друзья, вот если они где-то взяли, вы просто пойдете, доверяя своим знакомым, и пойдете, возьмете кредит, а окажется, что в другом месте более выгодные условия, дешевле. Поэтому нужно здесь делать самому анализ, проверять, сравнивать процентные ставки. Консультироваться. Да, обязательно консультироваться. Наш сайт Финсабат можно тоже посмотреть. И вообще может оказаться так, что вы могли вообще взять беспроцентный кредит. На самом деле это тоже очень такая редкость. Кредит, он и может быть и беспроцентный. Это в рамках, и либо по очень сниженным, да, ставкам. Это в рамках государственных программ и других вот льготных программ, да. Существуют такие кредиты, поэтому нужно повышать финансовый грамотность, быть в курсе, узнавать и читать информацию, да, получать информацию в этом направлении. Вот у меня дополнительный вопрос появился. Вы сказали, что в среднем у нас 18%, да, ставка по кредитам, да, процентная ставка. Да. А вообще это, если сравнивать с другими странами, это много или мало, или это прям средний? Потому что у нас в прямых эфирах очень часто пишут, там, можно ли снизить кредитные ставки. Вот. Да. Ну, смотрите, ну, к примеру, в соседних странах это более-менее примерно такие, да, ставки. Где-то больше, где-то ниже, на самом деле. Но здесь нужно учитывать, что вот у нас есть учетная ставка, да, Национального банка. Она до последние годы держалась на уровне 13%, потом уже снизилась до 9%. То есть
Это тоже влияет на процентные ставки. Поэтому В сейчас, долгосрочной перспективе. да, это как бы тоже влияет не сразу, но постепенно мы вот после снижения учетной ставки в последнее время мы наблюдаем, что уже процент ставки по кредитам тоже снижается. Это М, все, конечно, в рамках как бы проведения денежно-кредитной политики, для снижения инфляции. Это все делается для этого, да. Вот буга чейин ушу кыргызчадагы бир жараныңыз суроону айтып кетти эле, ушул жанагы сурооңузга ушундай орусча м, айтып кетти, түшүнүктүү эле болду болуш керек. Ошол учет туура. чен бул ошого дагы байланыштуу болот да, ошол инфляцияны Демек өзүнүн. пайыздык чен кредиттердин ченине, пайыздык ченин түшүшүнө дагы өбөлгө түзөт. Шыр Ооба, эмес, кийин убакыт талап кылынат. ооба, ооба. Мгм. И у меня тоже такой вопрос про кредитную историю. Что вообще, сколько она хранится, да, кредитная история? Мгм. Негативная, позитивная, да, вы до этого рассказывали. Да, это тоже очень важно. Может быть, наши граждане и так не обращают на это внимание, но, к примеру, вы хотите получить кредит. И если, к примеру, у вас нету этой кредитной истории, то процесс рассмотрения кредита может как бы затянуться. Но в целом большинство, да, наших граждан, я думаю, очень дисциплинированы, и кредитная история у них всех позитивная. Это означает о том, что ну, когда люди берут кредит, да, это все ведется запись, да, когда вы брали, какую сумму, где, как вы погашали, да, самое главное, были ли просрочки или нет. Если у вас не было просрочек, к примеру, и можно сказать, что вот пару дней, 2-3 дня, к примеру, у вас, если были просрочки, конечно, по уважительным причинам, вы об этом, да, оповестили банк, это, в принципе, не влияет на вашу кредитную историю, то есть она сохраняется позитивной. А, То и вообще эта позитивная кредитная история хранится 7 лет. Мгм. Но если вы взяли кредит, были просрочки более 30 дней, и вы или вообще вы не заплатили, да, кредит, это все тоже хранится в кредитной истории, она хранится 5 лет, и это все может повлиять на вашу будущую деятельность, да, скажем так, на будущее получение кредита. То есть уже банк может насторожиться, что вы как бы не платили вовремя, что у вас, ну, есть риски, да, поэтому оно может вам отказать в этом случае, когда у Мгм. вас есть негативная кредитная история. И он хранится 5 лет, да? Да, и вот как раз здесь пишут, Да, вопрос. что да, подписчики, Кредитная да, история обнуляется через определенное да. время. Салман. Позитивно 7 лет, негативно 5 лет. Потом, да, обнуляется. Мгм. И вот как раз такой вопрос. Если человек не может вовремя закрыть кредит, какие меры вы можете посоветовать ему предпринять? Конечно же, в этом случае не надо избегать ваших, скажем так, партнеров, да. На самом деле кредитор и заемщик являются партнерами, да. Кредитор, он тоже заинтересован в том, чтобы клиента дела шли хорошо, чтобы он вовремя выплатил и никаких как бы дополнительных проблем не создавал. Поэтому в целом есть такой вариант, чтобы прийти, ну, записаться на прием, да, в руководство, или э, письменно тоже изложить всю суть, приложить какие-то документы, да, встретиться. Потом кредитная организация может предложить вариант какой-то отсрочки, да, вы можете поменять новый график составить, скажем так, увеличить срок кредита, уменьшить выплаты ежемесячные, либо приостановить какой-то вам срок дадут выплат до решения вот этих проблем. Либо, может быть, кредитная организация решит вам какие-то послабления, да, сделать, может быть, ту же процентную ставку снизят или какую-то часть процентов спишет. То есть это все решается через обсуждение, да, путем переговоров. Обязательно нужно какие-то, ну, доказательства, да, скажем так, привести, какие-то документы показать. И я думаю,
кредитная организация, как ваш партнер, должна пойти на, ну, как бы устранение, да, этих временных проблем Значит, и нужен диалог, не надо да, закрываться, да, уходить. найти выход. Выход вместе вы сможете найти. Мгм. Спасибо вам большое. К сожалению, у нас время приходит к концу. Как оказалось, это очень такая актуальная проблема. Как мы сказали выше, мы постараемся еще второй с вами эфир провести, может быть, в течение месяца. Но сейчас мы с вами прощаемся. Я напомню, что с нами был Кубаныч Мусралиев, руководитель группы финансовой грамотности Национального банка. Мы вас благодарим за то, что вы пришли, уделили время. Ну а мы прощаемся. Следите за нашими эфирами. Всего доброго. До свидания.